Ovda London BBC ел аралықшыны спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова, саламатсыздарбы. Европада миграция кырдаалын жеңилдетүү аракеттери уланып жатканда, кылмыштуу топтор качкындардын айласы сабалынан пайдаланууда. Йемен элин согуш кыйнады. Аден шаарынын калкы жардамгерлерине ишенбей калды. Гум жардам агенттиктери жүктөрүн жеткире албай бара. Абайлаңыздар, жыландын уусуна каршы дарылар түгөнүүдө. Доктурлар жылан чаккандан мерт кеткендердин саны көбөйөт деп эскертүүдө. Миграция кризисинен улам Европа курч кырдаалга кептелди. Башка өлкөдө жаңы турмуш куруу кыйла оор экенине карабастан көптөгөн качкындар чоочун жердин коопсуздугун өз мекенинен артык көрүүдө. Бүгүн Улуттар уюму жакынкы чыгыштагы качкындар айылдарына жардам жетпегендиктен сириялыктар Европага умтулуп, жиреп кирип келүүсүн токтотпойт деп эскертти. Алардын айласы сабалынан кылмыштуу топтор пайдаланып $1000 төлөтүп, опурталдуу саякатка дуушар кылууда. BBC кабарчысы Түркиянын жээгинде болуп келди. Алдыда узак жол турат, бирок булар эметен эле алдан тайышкандай. Бул киши бир оорулуу жана 4 башка баласы менен аянтып түнөп калды. Алар кылмыштуу топтордун торуна кабылган 10 000 сириялыктардын бири. Түркияда Европага карай сапарды соодалашкан адамдар көп. Биз адам ташкандарды табуу үчүн жашыруун камераларды тагындык. Аткезчилерге иштеген сириялык өспүрүм жакындап келди. $1450 төлөп, үйлөмө кайыкта 30 киши менен чогуу барасыңар. Бул иш менен кылмыштуу топтор алек болот. Сириялык Булатул 3 жаштагы наристенин өлүмүнөн кийин аларга иштөөдөн баш тарткан. Ал бул тармакты түрк жана афган кылмышкерлери көзөмөлдөрүн айтты. Алар адамдардын чөккөнүнө көңүл бурабы? Эч качан алар адамгерчилик дегенди билишпейт. Адамдарды гана соодалашат. Кишилерди үйлөмө кайыкка отургузуп коюшат. Өлөбү тирүү калабы айтор чөнтөктөрүнө акча түшсө болгону. Биздин жашыруун камера аткезчинин артынан түшүп соодалашып жүргөн жерге барды. Үстөлдө отурган бул сириялык киши качкындар Грецияга жеткиче накталай акчаны кармап турарын, ошондо гана жетекчисине берерин айтууда. Бирок сиз кандай жол менен кетерибизди билесизби? Кайыкта канчадан болот? Мен акчаңарга гана кепилдик берем, бирок кайык жакшы абалда экенин билем. Орто эсепинен аткезчилер бир жолку сапар үчүн $16 $20 000 чейин акча табышат. Сириялык качкындардын аягы суюла элек. Андан аткезчилер пайда көрүп жатканы бышык. Коопсуздук кырдаалы чыңалганына байланыштуу гум жардам агенттиктери Йеменге жүк жеткире албай дале бара болууда. Өткөн айда куралчан кишилер кеңсеге кирип келген окуядан кийин Кызыл Чырым уюму өлкө түштүгүндөгү Аден шаарында ишмердүүлүгүн токтотууга мажбур болгон. Эл болсо жардамгерлерине ишенбей калды. Бул согуштун кесепети. Аден шаарында бир нече ай бою катуу кармаш жүргөн. Дал ушул көчөлөрдө кандуу кагылышуулар орун алган. Эми күрөш токтогону менен каза тапкандардын саны көп. Бул кишилер жарыктын белгилерин издеп жүрүшөт. Алар согуш маалында үзүлгөн электр зымдарын бириктирүү менен алек. Аден шаарынын көпчүлүк тургундары дагы эле жарыксыз жашап жатышат. Конуштардын биринде жашаган Фатиманын үйү кулап калуу коркунучунда. Аба чабуулдары башталганда биз сыртка чуркап чыктык. Кийимдерибиз да жок болчу. Балдарым аман калганына кубанып турам. Үйүбүз жараксыз болуп калды. Фатманын үйүнүн сыртында узун кезекке күбө болдук. Алар бир аз күйүүчү май алуу үчүн бир нече саатка күтүшөт. Согуштан жапа чеккен шаар калыбына келе албай жатканда бөлүнүүнүн белгиси пайда болду. Жергиликтүү жоокерлер тартип орнотконго аракет кылышууда. Азыр Аденде салыштырмалуу тынчтык өкүм сүргөнү менен туруктуу деп айтууга эрте. Жардам келип жатат, бирок жетишсиз. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Түркиянын чыгышында маршруткага болгон чабуулда кеминде 14 полицей каза тапты. Июль айындагы элдешүү келишиминен бери түрк күчтөр менен күрттөрдүн аскердик кыймылы ПККнын тирешүүсү күчөдү. Түркиянын жөө аскерлери күрт согушкерлерин кубалап, Ирактын түндүгүнө кирип барганын билдирди.
Мьянма өлкөсүндө 2 ай калганда шайлоо өнөктүгү башталды. Жалпы шайлоо 25 жыл ичинде биринчи жолу ачык аттаандаштык шартында өтмөкчү. Аң Сан Суу Чжи жетектеген Демократия үчүн улуттук лига көпчүлүк орундалары. Ал эми бийликтеги аскерлерге таянган партия уттулары күтүлүүдө. Суу Чжи айым депутаттыкка талапкерлигин койгону менен баш мыйзамга ылайык президент болууга акысы жок. Кытайда Тибеттин өз алдынча аймак болгондугунун 50 жылдыгы белгиленүүдө. Аймактын баш калаасы Лхасада ири парадты көрүүгө миңдеген киши чогулду. Ага катышкан Компартия чоңдорунун бири артта калган эски Тибет провинциясынын жаңы социалисттик Тибетке айланганын мактады. 1965 жылы Кытай түздөн түз саясий көзөмөлүн орноткондон бери Тибеттин маданияты жана тили басылууда дейт сынчылар. Медициналык кайрымдуулук уюму жылан уусуна каршы дарынын запасы түгөнүп баратканын айтып, жылан чаккандан мерт кеткендердин саны көбөйөрүн эскертти. Жыл сайын жыланга чактырып 100 000 адам өлөт. Алардын 3/1 Африканын Сахара аймагына дал келет. Жыландын уусуна каршы дары чыгарган француз компаниясы бул дарыны чыгаруу коммерциялык жактан өзүн өзү актабаганын айтат. Кооз бирок коркунучтуу. Жер планетасындагы эң уулуу жыландардын бири. Адатта аларды Африканын Суб-Сахара аймагынан көрсө болот. Тилекке жараша тропикалык медицина боюнча Ливерпуль мектебинде аларды айнек кутунун ичинде кармашат. Булар Суб-Сахара аймагында көп кишини чагып өлтүрүшөт. Африканын эң коркунучтуу жыландары деп саналат. Алар жакшылап жашырынып, кыймылдабай жата беришет. Адам басып алса, дароо чагып алат. Жылан чаккан адам бир нече саатта, кээде 1-2 күндө каза табат. Суб-Сахара аймагында жыландын уусуна каршы колдонулган антивеномдардын запасы июнь айында түгөнөрүн эксперттер билдирип чыгышты. Аны жасоо үчүн жыландан минтеп ууну алуу керек. Бул кымбат процесс. Аз өлчөмдөгү ууну аттарга же койлорго сайышат. Алардын денесинде ууга каршы күрөшкөн антителолор пайда болот. Аны дары катары колдонсо болот. Окумуштуулар бул кооптуу процессти күн сайын кайталашат. Ошондуктан биз ушундай маскаларды кийебиз. Айрым кобралар уусун 3-4 метр алыстыктан атайы көздү мээлеп чачышат дейт бул окумуштуу. Дүйнөдөгү эксперттер бүгүн Швейцарияга чогулуп, жылан уусуна каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулашмакчы. Спортқа келдик. Футбол. Португалиянын соңку голу команданын Европа чемпионатына баруу үмүтүн күчөттү. Мигель Велозу 1 гол киргизип, Албания 1-0 менен жеңилди. Чемпион Германия Шотландияны 3-2 менен утту. Бүгүн Англия өз таласында Швейцарияны кабыл алат. Капитан Уэйн Руни 1 гол киргизсе, эң көп гол тепкен футболчу деп таанылат. Жайында Манчестер Юнайтедке бекер трансфер болуп келген жаңы дарбазачы Сергио Ромеро курч аттаандаштыкка туш болду. Менеджер Луи Ван Гал аны клубка биринчи талапкер катары көргөн. Бирок Давид Де Геа трансфер мөөнөтү бүткүчү Реал Мадридке өтүүгө үлгүрбөй калса, Ромеро андан да мыкты вратар экенин далилдеши керек болот. Теннис. Акшынын ачык турниринде 5 жолку чемпион Роджер Федерер жергиликтүү сүймөнчүк Джон Изнерди утту. Эми ал чейрек финалда 12-чи сид француз Ришар Гаске менен ойнойт. 3-чү дүйнөлүк ракетка Энди Маррей 4 сетте 3-1 менен түштүк африкалык Кевин Андерсонга уттурду. Эми Андерсон Стан Вавринка менен беттешет. Бүгүн кечинде Джо Вильфрид Сонга Марин Джилиш менен таймашат. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы ырайын бузса, кишилердин шаштысы кетет. Жаңылыктар соңунда топтой чоң мөндүр жааганын көрүңүз. Дем алышта Италиянын Неаполь шаарында таштай чоң мөндүр түштү. Кайыктагылар баш калкалаганга жер таппай куруду. Бакчага түшкөн мөндүр гольф талаасын элестетти. Бир нече адам жаракат алды. Бир унаанын терезеси талкаланган. Түшүмгө да зыян келтирилди. Жаанда же мөндүрдө калбаңыз, кол чатырала жүрүңүз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыз.